Саламатсыздар урматтуу окуучулар, силер менен кайрадан физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы радиоактивдүү нурлар, альфа, бета, гамма нурларынын жаратылышы деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө балдар, радиоактивдүү нурлардын табияты менен таанышасыңар, радиоактивдүү нурлардын касиеттерин салыштырасыңар жана радиоактивдүү нурлардын пайдалуу жана зыяндуу жактарын аныктайсыңар. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр: альфа нурлары, бета нурлары, гамма нурлары жана радиоактивдүү нурлар. Мурунку сабакта балдар, биз силер менен радиоактивдүү элементтер, деги эле радиоактивдүүлүк деген эмне экендигин айттык элек. Кана эске салып көрөлүчү. Демек, нурдануунун натыйжасында ядросу башка элементтин ядросуна айланган элементтер радиоактивдүү деп аталат дегенбиз. Башкача айтканда, ушул нурдануунун натыйжасында туруксуз ядролор нурданып отуруп, кайра туруктуу элементтин ядросуна айланат экен балдар радиоактивдүүлүктө. Радиоактивдүү касиетке катар саны 82ден чоң болгон бардык элементтер дагы катышат экен дедик элек. Демек, 82 номерде коргошун турат. Демек, висмуттан тарта калган кийинки элементтердин барысы радиоактивдүү болуп саналат экен балдар. Радиоактивдүүлүк ачылгандан кийин төмөндөгүдөй 3 маалымат белгилүү болгон. Биринчиден, радиоактивдүү нурлар пластинкага таасир этет. Экинчиден, абаны иондоштурат. Үчүнчүдөн болсо кээ бир заттарды жаркыратат. Бирок ал радиоактивдүү нурлардын чыныгы табияты белгисиз болгон. Ошондуктан анын табиятын изилдөө керек болгон. Анын табиятын изилдөө үчүн биринчиден аны электр жана магниттик талаадан өткөрүп көрүш керек эле. Анткени ошол электр жана магниттик талаадан кыйшаюусунун натыйжасында биз ошол нурлардын кандай зарядка ээ экендигин аныктап алабыз балдар. Ал эми ушул радиоактивдүү нурлардын электр жана магнит талааларында кандай кыйшаят жана кандай нурлардан тура тургандыгы жөнүндө төмөндөгү анимациялык видео тасманы көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Мына балдар, силер көргөндөй, демек ушул радиоактивдүү нурларды электр жана магнит талааларында изилдеп көрүп, аларга шарттуу түрдө альфа, бета жана гамма нурдануулары деп ат беришкен экен. Ал эми бул 3 нурдануунун, ошону менен бирге дагы нейтрон нурдануулары деп дагы аталган радиоактивдүү нурдануу бар. Мына ушул 4 нурдануунун касиеттери боюнча биз кененирээк сөз кылаардан мурун 2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе балдар, суроого көңүлүңөрдү бурам. Магнит талаасында эң чоң бурчка кыйшайган радиоактивдүү нур кайсы нур? Биринчи альфа нуру, экинчи бета нуру, үчүнчү гамма нуру, төртүнчү болсо бардыгы. Демек, С чекитине, бул жерде С чекитине кыйшай атканы. Магнит талаасында же болбосо ошого жараша электр талаасында деле эң чоң бурчка кыйшай экен бул нур.
жогорудагы видео тасманы көрсөңөр, бул суроого оңой эле жооп берет болушуңар керек, балдар. Мен оюмча туура жоопту таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп бета нуру. Бета нуру экен. Эң чоң бурчка кыйшайган нур бета нуру. Бета нуру дегенибиз силер жогоруда көргөндөй бул терс зарядталган электрондордун агымы экен, балдар. Кийинки суроо. Электр талаасында терс зарядталган пластинаны көздөй кыйшайган радиоактивдүү нур бул биринчи альфа нуру, экинчи бета нуру, үчүнчү гамма нуру, төртүнчү нейтрон нурлары. Демек, электр талаасында терс зарядталган пластинаны көздөй кыйшайган радиоактивдүү нур бул кайсыл экен? Албетте туура жооп альфа нуру. Терс зарядталган пластинаны деп атабыз. Ал эми альфа нуру кандай зарядталган экен жогоруда көргөндөй? Албетте оң зарядталган гелийдин иондору экендигин дагы биз жогорку видео тасмадан көрдүк, балдар. Нейтрон нурларын кошкондо 4 радиоактивдүү нурлануулар жөнүндө кененирээк токтололу. Демек, бул альфа нурлары, бета нурлары, гамма нурлары жана төртүнчүсү төмөндө айтабыз нейтрон нурлары. Биринчи эле албетте альфа нурлары жөнүндө сөз кылалы. Альфа нурлары бул Резерфордтун тажрыйбасында эстесеңер, мына ошол Резерфордтун тажрыйбасында колдонулган альфа бөлүкчөлөр экендиги так аныкталды. Башкача айтканда, эки жолу иондошкон же болбосо эки электронунан ажыраган гелийдин атом ядросу экендиги так аныкталды. Альфа бөлчөсүнүн ылдамдыгы 20 000 км/секундага барабар болуп, мунун иондоштуруу касиети өтө жогору болуп саналат экен, балдар. Альфа бөлчөсүнүн адамдын организмине тийгизген таасирин айта турган болсок, демек, альфа нурлары калыңдыгы 0,1 мм болгон кагаз барак коюп койсок эле тоскоолдук кыла алат экен бул альфа нурларына, өтө чоң өтүмдүүлүккө ээ эмес экен. Демек, заттын атомдорун иондоштурат биринчиден, ал эми организм үчүн коркунучтуу эмес, бирок шарттуу гана. Эгерде альфа нурларынын же болбосо альфа бөлчөлөрүнүн энергиясы 10 мегаэлектрон вольттон жогору болсо, анда бул нурлардагы организм үчүн чоң эле зыян алып келиши мүмкүн экен, балдар. Кийинки нур бул бета нурлары. Бета нурлары ылдамдыгы өтө чоң болгон электрондордун агымы экендиги так аныкталды. Демек, анын касиеттери ылдамдыгы 0,3-төн 0,9 с ылдамдыгына чейин жетет экен. С дегенибиз бул жерде жарыктын ылдамдыгы. А жарык ылдамдыгы канча экендигин биз билебиз, 300 000 км/секундага барабар. Мына ушул жарык ылдамдыгына жакынкы ылдамдык менен кыймылдаган өтө жогорку ылдамдыктагы электрондордун агымы экен бета нурлары. Заряды албетте терс заряд, зат менен аракеттениши начар, жандуу организм үчүн албетте зыян, өткөрүмдүүлүгү альфа нуруна караганда жогору экен. Альфа жана бета нурлары үчүн кайдымкы эле айнек тоскоолдук кыла алат экен. Айнектен бета менен альфа нурлары өтө албай калат экен. Демек, белгилүү мерчеми адамдын терисинде нурдануу күйүктөрүн пайда кылат. Демек, бета нурлардын табияты дагы мынакей биз силер менен көргөндөй бул кайдымкы эле биз билген электрондордун агымы экендигин аныктадык. Андан кийинки нурлар кайсылар? Албетте гамма нурдануусу. Гамма нурдануусу, балдар, бул жогорку жыштыктагы фотондордун агымы экен. Башкача айтканда, гамма нурдануусу электромагниттик толкундар шкаласындагы эле жогорку жыштыктагы электромагниттик толкун экен. Мына биз билгенде электромагниттик толкундар жыштыгында көзгө көрүнгөн жарыктан кийин эле жогорку жыштыкта ультра кызгылт көк нурлануулар, андан да жогорку жыштыкта X нурлары деп айттык. Же болбосо бул рентген нурлары. Рентген нурларынан кийин андан да жогорку жыштыкта гамма нурлануулары жатат экен. Эгерде бул электромагниттик толкундар шкаласында карай турган болсок, албетте гамма нурлары жогорку жыштыкка ээ болот, бирок ошол эле рентген нурдануусунун касиетине эле ээ болот экен. Ошондуктан көпчүлүк учурда гамма нурдануусун жогорку жыштыктагы рентген нурдануусу деп да айтып жүрүшөт. Демек, гамма нурдануусунун толкун узундугу 10⁻⁸-синен 10⁻11 сантиметрге чейин жатат. Жыштыгы 10⁻20 герцтен 10⁻22 герцке чейинки жогорку жыштыкка ээ. Зарядка ээ эмес. Эмне үчүн зарядка ээ эмес?
Анткени гамма нурдануулары бул фотондордун жарык бөлүкчөсү, фотондордун агымы. Ал эми фотон биз билгендей зарядка ээ эмес бөлүкчө экен. Жандуу организмдер үчүн зыяндуулугу күчтүү экен башка нурданууларга караганда балдар. Өтө жогорку өтүмдүүлүккө ээ. Демек, гамма нурлары менен нурданган адам бул өнөкөт же күчтүү нурлануу оорусу менен оорушу мүмкүн. Ошондой эле гамма нурдануулары онкологиялык ооруларды пайда болуусуна шарт түзөт. Ал эми кээ бир учурда гамма нурдануулары кээ бир ооруларды дарылоодо дагы кеңири колдонушка ээ экен. Азыркы кезде ушу медицина тармагында радиоактивдүү нурларды пайдалануу дагы абдан кеңири ишке ашууда. Анткени ушул радиоактивдүү нурлардын жардамы менен так диагноз коюу, ошондой эле кээ бир өтүшүп кеткен ооруларды айыктырууда дагы чоң кызмат кылат экен бул радиоактивдүү нурлар. Демек, альфа, бета жана гамма нурларынан сактаныш үчүн калыңдыгы бир нече сантиметр келген темир тоскоолдуктарын коюшубуз керек. Же болбосо бетон тоскоолдуктарын коюшубуз керек. Мына ошол тоскоолдуктардан бул радиоактивдүү нурлар өтө алышпайт экен. Жана ошондой эле радиоактивдүү нурлардын дагы бир түрү болгон бул нейтрон нурлары. Нейтрон нурлары башка нурларга караганда дагы өтө жогорку өткөрүмдүүлүккө ээ. Демек, нейтрон нурларын бир нече түргө бөлүнөт. Булар жай нейтрон нурлары 1 килоэлектрон вольтко чейинки нурлар, энергияга чейинки нейтрондордун агымы. Орточосу 1 килоэлектрон вольттон 500 килоэлектрон вольтко чейинки нейтрондордун агымы. Ал эми тез нейтрондор дегенибиз 500 килоэлектрон вольттон 20 мега электрон вольтко чейинки энергиядагы нейтрондор болуп саналат экен булар. Мына ушул тез нейтрондор адамдын организми үчүн өтө эле коркунучтуу болуп саналат. Анткени бул нурлар адамдын организминде кайталанбас процессте жаратышы мүмкүн. Башкача айтканда, клеткаларды өлтүрүп, адамдардын генетикалык кодго дагы өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн балдар. Ошондуктан бул радиоактивдүү нурлардын баарысы эле албетте адамдын организми үчүн абдан зыян болуп саналат экен. Ошондуктан бул нурлардан сактануунун ар кандай чараларын көрүш керек балдар. Негизи радиоактивдүү нурлар биздин жаратылышта абдан эле кеңири кездешет. Биз төрөлгөндөн баштап ушул жашоо турмушубузда жашаган жерибизде радиоактивдүү нурлар абдан кеңири кездешет. Радон элементи жердин түпкү катмарларында жайгашат дагы ушу жердин ар кандай жылчыктарынан, ар кандай жаракалардан жогору көтөрүлүп, ал эмес ар бирибиздин үйүбүздө турган ар кандай идиш аяк радондун ар кандай кошулмаларын кармашы мүмкүн. Ошондуктан жашап аткан үйүбүздө дагы албетте табигый радиоактивдүү нурларды кездештирүүгө болот. Бирок ушул нурларды азайтуу максатында мисалы үйдү бат-бат желдетип туруу дагы абдан чоң мааниге экен. Анткени бат-бат желдетип туруу менен биз ар кандай каражаттар менен ушул радиоактивдүү нурлардан коргонууга аракет кылышыбыз керек экен балдар. Азыр болсо ушул айтылгандарды бышыктоо иретинде дагы бир 2 суроого жооп берели, андан кийин сабагыбызды андан ары улантабыз. Анда эмесе биринчи суроого көңүл бурам. Бета нурдануу бул биринчи суутектин оң иондорунун агымы, экинчи гелийдин оң иондорунун агымы, үчүнчү өтө тез электрондордун агымы, төртүнчү өтө тез нейтрондордун агымы. Кайсынысы туура деп эсептейсиңер? Демек, бета нурдануусу жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Биринчи суутектин оң иондорунун агымы, гелийдин оң иондорунун агымы, же өтө тез электрондордун агымы, же өтө тез нейтрондордун агымы. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп өтө тез электрондордун агымы экен. Кийинки суроо. Гамма жана рентген нурдануусу чектешкен жерде нурлануулар бардык касиети боюнча бирдей болуп калат. Бул учурда аларды эмнеси боюнча айырмалайбыз? Биринчи жыштыгы боюнча, экинчи толкун узундугу боюнча, үчүнчү нурлануу булагы боюнча, төртүнчү жаратылышы боюнча. Демек, гамма жана рентген нурдануусу биз жогоруда айтып кеттик,
өтө эле башкача айтканда гамма нурдануусун жогорку жышта рентген нурдануусу деп да атап койсок болот деп атабыз. Эми ушуларды жакшылап окуп атканда жакшылап көңүл бурула. Демек, нурдануусу чектешкен жерде деп атабыз. Чектешкен жердеги нурлануулар. Мен оюмча бул суроого эле бир аз ойлонсоңор туура жоопту таптыңар болуш керек. Албетте туура жооп нурлануу булагынан. Анткени рентген нурлануусу менен гамма нурдануусунун чектешкен жеринде биз анын жыштыгы боюнча айырмалай албайт экенбиз. Толкун узундугу боюнча да айырмалай албайт экенбиз. Анткени экөө тең бирдей жыштыкта, бирдей толкун узундукта. Ошондуктан биз бул жерде нурлануу булагынан гана айырмалай алабыз. Кайсы булактан бул нурлануу келип атат? Эгерде рентгендик булактан болсо, албетте рентген нурлары деп айтабыз. Ал эми радиоактивдүү булактан болсо, муну биз гамма нурдануусу деп айтат экенбиз балдар. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Демек, азыр болсо ушул нурлануу мерчеми жөнүндө сөз кылалы. Деги эле нурлануу мерчеми дегенибиз эмне? Адамдын организми үчүн канчалык деңгээлдеги нурлануу мерчеми зыянсыз айта турган сөзүбүз ушу жөнүндө болот. Демек, нурлануу мерчеми дегенибиз балдар организмге жутулган нурдун мерчемин аныктоо үчүн Грей деп аталган бирдик киргизилген экен. Ошондой эле башка бирдик рад деген да бирдик колдонулат. Ошондой эле микрорентген саат деген да бирдиктер кеңири колдонулууда. Демек, нурлануу мерчеми дегенибиз эмне? Бул ошо иондоштуруучу нурлануунун берилген энергиясынан заттын массасына болгон катышын айтат экенбиз. Ал D тамгасы менен белгиленет. D барабар E бөлүнгөн M. Мунун бирдиги биз жогоруда айткандай 1 Грей. Ал барабар 1 джоуль бөлүнгөн 1 килограмм. Грейди эгерде радка айландыра турган болсок, анда ал 100 радка барабар экен балдар. Эми бул нурлануу мерчеми кандай деңгээлде биздин организм үчүн зыянсыз, кайсы деңгээлде болсо зыяндуу, ошону дагы билип алалы. Демек, 0,25 Грейди же 25 рад нурланууда мында нурлануу менен жабыркаган белгилер билинет экен анча-мынча. Ал эми 2 Грей же болбосо 200 рад нурланууда нурлануу оорусун алып келет. 7-8 Грей же болбосо 700-800 раддан жогору болсо бул адамдын организминин өлүмүнө алып келет экен балдар. Демек, биз үчүн өлүмгө алып келүүчү нурлануу мерчеми ушу 7-8 Грейден же болбосо 700-800 раддан жогорку нурлануу болуп саналат экен. Ал эми жылына норма боюнча адам 0,5 Грей же болбосо 5 радка барабар болгон нурланууну алуусу жетиштүү экен. Ошон үчүн айтылат да, мисалы медицинада деле рентгенге кайра-кайра түшүрбөйт, бир жылда бир жолу рентгенге түшүү жетиштүү деп эсептешет. Анткени рентген нурларда биз жогоруда көргөндөй бул радиоактивдүү нур болуп саналат экен. Эгерде рентгенге көп жолу түшө берсек, ал дагы ушул нурлануу оорусун алып келет экен. Адамдын организмине өтө терс таасирин тийгизиши мүмкүн экен балдар. Ошондуктан демек, биз жылына нормадагы нурланууну гана алышыбыз керек экен балдар. Мына эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз дагы аяктап калды. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, биз силер менен радиоактивдүү нурлардын табияты менен тааныштык. Ошондой эле радиоактивдүү нурлар кандай болуп бөлүнөрүн дагы билдик. Жана радиоактивдүү нурлардын адамдын организмине болгон таасири жөнүндө дагы сөз кылдык. Анда эмесе балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта турула.